Birden 5. 6. 9. oktyabr boyunca Atambayev, Hasanov, Sultanbekov barca onlar Moldomat'ta жүрөт. Ança oldu Kırgızistan'da oktyabrda жалгыз Молдокматов Аббаров, а үйдө Садыр Жапаровду президент отурушунда жазбасаңар болмок. Ошондо жарашмак. Президенттик шайлоону, парламенттик шайлоону Молдокматов өткөрдү деп койсоңор да жарашмак. Уят эми. Тарыхта болгон эмес, 2005'te 2010'da да болгон эмес. Men oturup alıp meyada düşünüksüz, men de uyaldım. Birinciden, iki ana mesele aytan. Andan başka sözüm de yok. 2020 5. oktyabrda dedi. Saat 8:30'da выступил Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов, Султанбек менен бар агуйду басып алган дейт. Видеодо турат, меморандум турат. Ошол жерде партиялардын лидерлери койгон турат. Ошол жерде 20 000 адам турат. Эгерде 20 000 адамды жокко чыгарып, аларды көрбөй, укпай калсак, анда билбейм, дарып кечирбейт. Экинчиси, Курсан Асанов, Султанбек, Молдокматов, БКНБдан Атамбаев чыгарган дейт. Хорошо. Садыр Жапаровду ким чыгарган анда? Бүгүнкү президентти ким чыгарган? Порядокты айтыңыз. Мен ошондо атамда мына жерде бардык жерде Молдокматовду жазылган, бардык жерде. Бирок эмнегедир башка кишилер чыгарган адамдар айтылбайт. Ошон үчүн мен буга макул эмесмин, мага түшүнүксүз. Жана мен өзүмдү мен күнөөлүү деп мындай күнөө койгон дагы мен атанын баласымын, кыргыздын кулунумун. Мен өмүрүмдө кылмыш кылган эмесмин. Өмүрүмдө элдин бир нерсесин алган эмесмин азырларга окшоп. Мен миллиондорду урдап, 1000 сом берип чыккан эмесмин түрмөдөн. Мен Жеңиш Молдокматов атыма кылмышкер деп атты койдургум келбейт. Андай болсо мен алып барылып камакта болом. Бирок могул уят, прокурор уят. Тергөөнү жүргүзгөндөр уят. Кантип жазыңар? Кантип бетине чыгады? Эптеп камаш керек болсо тапкыла башка кылмыш. Таппайсыңар, анткени жок. Анткени Молдокматов таза. Аргаңар кеткендер ушул нерсени жазып атасыңар да. Айлаңар жок. Бул күн өтөт, тарых кайталанат. Кудай сактасын. Эртең күнү силердин балдарыңар бети кызарып, атам менен энем ушундай кылган, ушул адамдарды бескен дегенде уялып коюшуңар керек. Бизден коркпосоңор да, балдарыңардын келечегиңерден коркушуңар керек. Ал эми урматтуу төралык болуш үчүн мен сизди чындап сыйлайм. Сиз жөнүндө көп маалымат билем. Эми бир гана нерсени дагы бир жолу суранам. Бул сурагандан мен кайтпаймын. Бул ишти артка кайтарыңыз. Болбойт мындай иш, болбойт. Уят нерсе. Андай болсо айткыла. Азыркы бийликте отурган бардыгы аякта эле. Ошол жерде 6 октябрда Садыр Жапаровду премьерге көрсөткөн депутаттар канал депутаттар, эч кимиси жок. Эмнеге? Анткени Молдокматов каршы сүйлөп атат. Ошондуктан акыйкаттуу, адилеттүүлүк болсун десек, бардыгын чакыргыла. Мына жерде 3 президентти чакыргыланды. 3 президент келсин. Атамбаев, Жээнбеков, Садыр Жапаров. Үчөөнөн сурайын анда. Сен эмнеге кеттиң, сен эмнеге таштадың, сен эмнеге бердиң деген суроо болсун. Все, болду. Рахмат. Браво.